күн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо Айлампа программасы аркылуу улантат. Соңку бир аптадан бери коомчулук ишкерлер чөйрөсү Мадина кафесинин ээсине мыкаачылык менен кол салып, киши колду болгон окуяны айыптап, бизнестин коопсуздугун камсыздоо, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдө укук коргоо органдарынын чабал аракетин сынга алып жатышат. Ишкерлерден акча талап кылып, карактап, мүлкүн өрттөп жиберген, үй бүлөсүн коркутууга барган, өлтүрүүгө байланышкан мисалдар буга чейин дагы болуп келди. Бирок кийинчерээк криминогендик кырдаалдын курчушу кооптуулукту жаратат деген коңгуроо парламентте дагы көтөрүлүп, айрым укук коргоочулар ал түгүл бийрикке кайрылуу жолдой башташты. Учурда кылмыш чөйрөсү чыны менен эле күч алып, ал ишкерлерге инвестициялык климатка таасирин тийгизип жатабы, анда ишкерлерди ким коргойт? Бул жана башка суроолго биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издейли деп турабыз. Азыр мен студиябызга чакырылган меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Менин маңдайымда Чет өлкөлүк инвесторлор бирлигинин төрагасы Кайрат Итибаев отурат. Саламатсызбы, Кайрат мырза? Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Кош келипсиз, Жанар мырза. Жана экономист, көз карандысыз серепчи Руслан Акматбек. Кош келипсиз, Руслан мырза. Студиянын номери 680606, ошондой эле сиз 0709 680606 телефон номерин терип түз байланышка чыксаңыз болот. WhatsApp номерибиз 0552 68 0606. Жанар мырза, сизден баштагым келип атат. Мына кече парламентте дал ушул маселени көтөрүп чыктыңыз. Мурунку күнү болсо керек, жалпы заседанияда. Буга дароо өкмөт башчынын маалымат кызматы жооп берди. Сиз анализ жүргүзүп көрдүңүзбү? Чыны менен эле ишкерлерге, Кыргызстандагы инвестициялык климатка мындай кооптуу кырдаал түзүлүп турабы? Акыркы ишкерлерге болгон, эки ишкерге болгон кол салуу бул чын эле Кыргызстанда ишкерлердин коопсуздугу, бизнести коргоо, инвестицияны коргоо сыяктуу маселелер жөнүндө мындай сөз ачты да. Мен өкмөт башчы бизди маселени айтып чыкканыбыз үчүн мындай бир аз таарынып, бул кайра ишкерлерди качырат дегендей айтты. Мен бирок айттым, ооруну жашаса өлүм ашкерелет дейт. Чын эле бул ишкерге кол салуу болгону бул факт. Кол салуунун ичинде мурда кылмыш иши козголуп, бирок түрмөдө көп жатпай, бат эле бошонуп кеткен адамдар. Бүт сот, тергөө органдары, прокуратура ошонун бардыгы күнөөлүү. Алар бат эле бошоп, кайра ишкерге кол салып атат. Эгерде алар мыйзам чегинде буга чейин жазасын алганда, алардын орду түрмөдө болмоктагы ишкерлерге кол салуу азыркыдай болмок эмес. Биз оозубузду жыйганга чейин кайра мына аэропорт жактан дагы бир ишкерин, бул жакта азыр МВД атайын бул таксист болгонун жанында $10,000 акчасы болгон деп атат. Бул калп. Ал жерде дагы биздин маалыматыбыз боюнча ири суммадагы акчаны тоноп кеткен. Макул, мындай нарында же башка жакта тоноп кетүүлөрдүн бети ачылып атканына сүйүнөлү дейли. Бирок стратегиялык объект аэропортто тегереги бүт камера, ошол жерде дагы коркпой ишкерлерге кол салуу болуп атса, биз коңгуроо какпаганда ким кагат? Ошондуктан өкмөт тескерисинче маселени саясатташтырбагыла дебей, жарандардын коопсуздугун, ишкерлердин коопсуздугун ойлош керек. Мен фактыны гана келтирдим. Акыркы 6 ай ичинде Кыргызстандан 247 миллион Америка доллары Кыргызстандан чыгып кетти. Капитал тышка чыгат. Ооба, бул дагы факт. Ошонун бардыгы мындай айтып турат да. Бизде өтө мамлекет, жалпы бийликтер, органдар күрөшө турган өтө чоң маселе бар. Жанагы анекдотто сен аю тарапсыңбы же мен тарапсыңбы дегендей, булар тескерисинче биз тарап болуп, мыйзам чыгаруу өкүлдөрү силер туура айтасыңар. Бизге жардам бергиле, мыйзамдарды өзгөрткүлө. Ушундай чоң бир криминалга карата согуш ачып ишкерлерди коргобосок болбойт дештин ордуна тескерисинче сен өзүң жамансың дегендей кылып беттен алган саясат жүргүзгөнү бул жакшы эмес да. Кайрат мырза, дал ушул эле соолго сиздин пикириңизди уккубуз келет. Чыны менен эле мындай инвестициялык климатка бир кооптуу жагдай барбы Кыргызстанда? Албетте, анткени дегенде биздин жергиликтүү ишкерлер ушундай болуп атса, анан чет өлкөлүктөр андан бетер качат да. Анан Жанар мырза айткандай,
Кыргызстандан 247 бул расмий да. Андан да көп болушу мүмкүн. Укук коргоо органдарына кайрылбаган, билинбеген, мындай өз ара сүйлөшүү жүргүзүп туруп алган. Албетте биякта мисалы үчүн Кытайдан келген ишкерлер бар, Түркиядан келген ишкерлер бар. Алардын баары ачык айтпайт да. Же болбосо чыгарып кеткенин деле айтпайт да. Мисалы үчүн бияктан канча капитал чыгып, анткени дегенде мыйзамдуулук жана укук талаасы бекем стабилдүү жерлерге барышат. Аларчы ошо коңшу Казакстанга, Өзбекстанга. Анан эми бул теорияда дагы, тажрыйбада дагы эң негизги капитал тартуунун бирден бир шарты бул деген коопсуздук да. Ушу коопсуздукту бекемдесе жакшы болмок. Ушу кичинекей өлкөбүздө өзү мындай стабилдүүлүк жана мындай криминогендик абалды жойсо жакшы болмок да. Анткени дегенде бул саясат эмес. Бул деген жөн эле бирден бир эң биринчи талап да өкмөттөн. Анан башка бизде жаныбызга өзүбүздүн коопсуздугуга жарандарга мындай криминогендик башын көтөрүп күчөтүп атсанан кийин кайдан биякта ишкерчилик болот Кыргызстанда? Кайдан капитал кирет? Ошол маселе суроо болуп калат да. Бул каяктагы бир Африканын абалына туш келатабыз да. Азыр жада калса кээ бир Африканын көптөгөн мамлекеттери 2/3 бөлүгү азыр Кыргызстанга салыштырмалуу мыйзам талаасы, укук талаасы эбак эле орноп бекемдеген да. Жада калса ал жакта көптөгөн ийри капиталдар кирип иштебей динамикалык өнүгүү болуп атат да. Биз болсо баягы 90-жылдардын абалына кайтып келгендей мындай сезилип атат да азыр Кыргызстандын деңгээличи. Руслан мырза, мына сиз ишкерлер менен аралашып, сүйлөшүп, иштешип жүрөсүз да. Алардын арасында мындай пикир кандай өзү? Эми азыр жанагы биз Кайрат мырза айтпадыбы, тиги коопсуздук жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан коопсуздук деген негизги муктаждык да. Мындай негизги баалуулук, анан негизги укук да эми. Анан биз ушул ишкерлердин коопсуздугуну тилекке каршы акыркы окуяларда жалпы абалдан бөлүп кароо бир аз дагы туура эмес да. Анткени бүгүнкү күндө болгон нерсе мына аябай резонанстуу окуялар болуп атат. Өлтүрүп коюп атат. Мына 2 окуя болду. Соңку окуя. Бул негизи жалпы эле өлкөбүздөгү мындай криминогендик абалды, коомдук коопсуздуктун бир көрсөткүчү да. Анан жанагы Жана мырзанын тиги өкмөт саясатташтыр андай эместен бул аябай түшүнүксүз да. Себеби ички иштер министрлиги же болбосо өкмөт бул муну андай эмес десе ошондой болбой калабы. Биз бир маселе козголгондо, бир көйгөй жаралганда эле биз дароо эле ушинтип өкмөт ал андай эмес, ал мындай, антип айтпагыла дегенге өтүп алдык да. Бирок биз бир нерсени аңдашыбыз керек болуп атат. Эми бул деген жалпы көйгөй да. Ал антип алар расмий түрдө аны баягы төгүндөгөндө абал өзгөрүп кетпейт экен да. Тескерисинче биз жалпы коом болуп ошол эл өкүлдөрү, укук коргоо, коомчулук, бизнес коомчулук чогулуп неге бул мындай болуп атат деп бир мындай соор таштап, муну бир талкуулашыбыз керек да. Мындан коркпошубуз керек. Алар деген биз бир өлкөдөбүз да. Азыр ишкерлердин арасында мындай болуп атат. Баягы 2010-жылдарга жакындаганда ошо Абакиевдин акыркы доорунда ушундай көбөйүп кеткен. Көбөйүп, анан 2010-до бирок тип басылып, басаңдап, бийлик алмашканда кадимкидей баягы тартип келип, анан биз көбүнчө ишкерлердин баары мындай ойлой баштаганда болду эми. Баягы 90-жылдардагы болгон окуялар, мындагы ошого мүнөздүү көрүнүштөр, 2010 Бакиевдин учурундагы нерселер эми болду, тыйылды, заман өзгөрдү. Биз дагы баягы инвесторлор менен сүйлөшүп атканда дайыма алар бизден ушуну сурачу да, силерде мафия бар экен, силерде ушинтип ишкерлер карактайт экен дегенде, ал деген илгери 90-жылдарда калган. Биз аны өттүк. Азыр өлкө башка деп ушуну айтчубуз да, мен эсимде да, аябай көп чет өлкөлүк ишкерлергечи. А бүгүнкү күндө биз баягы чет өлкөлүк ишкерлер кой, өзүбүздүн ишкерлерибизге ушундай бир нерсе жаралып атат да. Ар бир ишкер мен эртең эмне болом деген нерсени мындай суроого мындай кошумча болуп дагы мындай муну мүмкүн болушунча расмий түрдө андай эмес экенин ынандырганга аракеттенгени бүгүнкү күндө мамлекет тилекке каршы ушуну чечкенге далалат көрсөтпөй атат. Башкача айтканда мындай ишкерлер мамлекеттин кепилдигин сезе албай атат деген ойдосуз. Эң коркунучтуу окуя билесизби эмне? Бул акыркы окуяда, могу жанагы кытайлык ишкер менен болгон окуяда ошону уюштурган, анан ошону жасаган эки шектүү укук коргоо органдарынын өкүлү болуп атпайбы? Бул
өзгөчө бир мындай бул резонанс жаратат, болуп атат да. Мына Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова кечээ президентке атайын ачык кайрылуу жасады да. Ошондо айтып атат, мен тезисин келтирейин, коомдо жана ЖМКларда өлкөдөн капиталдын эбегейсиз өлчөмдө чыгарылышы согуш жүрүп жаткан мамлекеттердеги деңгээлге жетип калганын ачык айтылып турат, сезилип турат деп атат да. Анан деги эле ушул шартта Кыргызстанга кантип инвестиция тартууга болот дейт. Бул аракетке эме мамлекет башчы мындай канчалык деңгээлде көңүл бөлүшү керек, көңүл бөлөбү деги. Сиздин оюңуз кандай, Жанар мырза? Кечээ айттыңыз, саботаж болуп атат өкмөт тараптан деп. Эми ишкерлердин өлтүрүп кетүү, Руслан мырза айткандай чын эле, биз ал таксистпи, башкабы, бул биздин жаран. Бул жаран катары карашыбыз керек да. Ишкер болобу, башка киши болобу, эми өлүм деген бул баары бир жаман. Ишкерлерди өлтүрүп аткан учурда президент Японияда Кыргызстанга келгиле, бизде ошо либералдуу мыйзамдар жакшы, жана доюң бизнесин көрсөткүчү жакшы деп мен сүйлөгөнүн көрдүм да. Ошентип жүргөн учурда бул жакта өкмөт мындай жанагы кескин айыпташ керек эле да. Ошентпестен тескерисинче жок, бизде жакшы эле болуп атат, акча келип атат деген нерсени айтып атат. Күч структураларын чакырып жыйын өткөрдү го, тапшырма берип, аны да айтып коелу калыстык үчүн. Албетте. Эгер күрөшүп аткан болсо анда жакшы. Биз тескерисинче сыртта карап турбай жардам беришибиз керек. Колубуздан келишинче. Бирок мына 2010-жылда айтып өттүм го азыр. Роза Отунбаеванын убагында чын эле Кыргызстанда жанагындай кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү бүт ошол Дубай, Орусиялап качып кетишкен. Качып кеткенде Орусияда күчөгөн, өзүнүн мигранттарды тонап башташкан буларчы. Андан кийин бул жактан өкүлчүлүк ачып, Орусияда дагы биздин МВДнын өкүлдөрү ал жакта күрөшүп башташкан. Четинен камап, жанагындай жазалап, ошентип башташкан, дагы башка өлкөгө качышкан. Мындай учур ошол Грузияда Саакашвили келгенден кийин болгон. Бүт ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү Орусия болобу, жанагы мындай мыйзам жакшы иштебеген өлкөлөргө качып кеткен бардыгы. Бизде дагы ошондой кылганга болот. Мен эмне үчүн биз көп сунуштарды беребиз өкмөткө. Бирок өкмөттөн дайым жооп келет. Бизде акча жок, бюджетте акча жок, бирок карап көрөбүз деп чоң идеяларды айтсак ошентет. Бирок мына ушундай криминалга каршы күрөш жаралап, аларды четинен жазалап, мыйзамдын алкагында жоопко тартышка бул акча кетпейт. Бизде күч органдары бар, башкалар бар. Анан маалыматтык дагы чоң компания жүргүзүш керек. Болбосо анан президент соттор боюнча чоң маселени козгош керек ушул боюнча. Анткени МВДда иштеген балдар кечээ мен парламентте маселе көтөргөндөн кийин чалып айтып атышат. Биз дейт алып кирип камагандан кийин дейт 3 айдан кийин жана криминалдар бошоп кетип, биздин үстүбүздөн күлүп атат дейт. Силер камап кой десе болбой кармап кеттиңер эле, эмне болду, мына жүрөм го мен деп. Бул жанагы соңку кабыл алынган мыйзамдардын таасири болуп жаткан жокпу? Ошол маселени да көтөрүп атышпайбы азыр укук коргоочуларчы? Эми Кыргызстанда эгерде мындай мыйзам көңүлгө жараша иштеп атпайбы? Криминалды бошотуп жибер деген мыйзам жок бизде. Жазалайм десе ал жалганчылык, жанагы зөөкүрдүк бүт толтура беренелер менен аны өтө узак жылдарга камап койгонго болот. Кайрат мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эми мен өзүм кесибим боюнча криминалист эмесмин, бирок сунуштар боюнча Жанар мырза айткандай маалыматтык компанияны башташ керек да, катуу жүргүзүп бул жарандык коомду аябай талкууга алыш керек. Бул деген эбегейсиз абдан иренжиткен окуя болду деп аябай бир көтөрүш керек да мунучу коомдук деңгээлде. Биринчиси, экинчиси, жана сиз айттыңыз, мыйзамдар жаңылган кодекстер, процессуалдык кодекстер жазып атышат, жанагы сейрепчилерчи криминалдык милицияны алсыздатып коюп атат, ыйгарылган укуктар азайып калды деп атышат да. Бунун канчасы чындык, канчасы эме, бул изилдөө кылыш керек. Бирок OBC аркылуу келген эксперттер мына акыркы 10 жылдан бери бияка келип милицияны реформалык кылып атабыз дейт. Мен билишимче бир 15 жыл болду окшойт ушу кыргыз милициясынын реформасына. Кече сыналгыдан көрсөтүп 95 жылдыгына арналган биздин ветерандар сүйлөп атат, милицияга 95 жыл болуптур. Куттуктап койсок да болот. Экинчисинен бирок ушу авторитетине абдан мындай залакасын тийгизген мурунку эки кызматкери ушундай кылмышка баратпайбы? Бул деген абдан жаман көрүнүш да. Бул деген ошого ОПГнын өзүнүн уйткусу болгон мурунку кызматкерлери болуп атпайбы? Анан мисалы үчүн мен бир тажрыйбаны айтып берейин. Негизи ички иштер министрлиги
өзү аты айтып тургандай ички иштерди алып барыш керек да. Бул жалаң гана тартипти тизгиндеген эмес. Бул деген жанагы паспорт берүүдөн башталат. Бизде ГРС деп өзүнчө бөлүп койду. Унааларды каттоого алдында алып чыгарып кетишти. Биздин азыр ички министрлигибиз жөн эле баягы коомдук тартипти сактоо эле болуп калды да функциясычы. Бирок мына Чехиядагы карасаңар тажрыйбасы алар деген жанагындай жарандык граждандык кызмат алып барат да. Аппараты эбегейсиз аналитикалык кудурети жогору да. Булар деген жанагы паспорт берүүдөн баштап жарандын бүт маалыматын топтой турган бир чоң борбор да. Ички иштер министрлиги деп ошо нака толук кандуу министрлик болуш керек эле да. Тилекке каршы азыр бүт эле ыдыратып эле анан жада калса кыргыз почтасын алып туруп ГРСтин астына салып бере албайбы. Мындай түзүлмө түшүнүксүз да азыркы күндөчү. Уланталы программабызда азыр байланышка чыккан угармандар дагы бар. Андан кийин мен WhatsAppка келген суроолорго көңүл бөлөм. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Рахмат. Анан дагы бир угарманыбыз жазып атат да, азыркы мыйзамдарды дейт, сот, укук коргоо органдары өзүнүн мындай кызыкчылыгы үчүн пайдаланып койгон жагдайлар аябагандай көп кездешип атат. Ошол камыр жумур мамиле ишкерлерге кантип жардамын тийгизсин деген ой айтылды. Жанар мырза. Туура, соттордо чын эле маселе бар да. Соттордо маселе бар. Мурда ошо кое берген жанагы эми Чыңгыз фамилиясын унутуп калдым. Жанагы дагы бир кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү деп Жумагулов Чыңгыз деппи, жанагы бошотуп жиберди сотторчу. Кийин анан коомчулук интернетте ызы чуу салгандан кийин кайра камады. Ошол соттор азыр кадимки деле иштеп атат. Мисалы ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлүн бошотуп жибергени үчүн ошол сотторду дароо жазалаш керек эле. Бизде сот тандоо кеңеши бар. Сот тандоо кеңеши ошол жанагы тартип комиссиясы бар. Ошонун бардыгы бизде көпчүлүгүн азыр парламенттен жоопкерчиликти алып атышат. Мына бүт парламентте отурган 6 фракция өздөрү ошо сот тандоо кеңешин, тартип комиссияларын өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберип ошолор курайт. Ошолор чакырып туруп ошол сотторду эскертип, керек болсо жумуштан алдырып салганга укугу бар. Бирок азыр фракциялар парламентте жоопкерчиликтен чыга качышат да, бардыгычы. Мисалы, бүт ошо лидер фракциялардан сураш керек. Эмне үчүн сотторду тандоо кеңеши, тартип комиссияларына сен адамдарды жибердиң эле, соттор оңолбой атат деп кайра кыйкырып койтпайбы, мисалычы. Ошолордун бардыгында жоопкерчилик бар мына. Анан тилекке каршы аябай чоң мындай бир жаман президент. Мына азыр жазаларды аткаруу боюнча ГСИН деп коебуз бизде. Ошонун жетекчиси кечээ интервью берип атат. Кыргызстанда элдин баары кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы деп тааныган кишини айтып атат. Атын атабай эле коеюн эми. Бул жакшы эле киши дейт. Бул азыр андай деле нерсеге аралаша албай калган дейт. Мына өкмөттүн бакыйган өкүлдөрү өздөрү коомдун алдында ошентип маектерди берип, булардын бардыгы кара актоо катары, алар реабилитация катары аралашпай койгон дейт. Алдында бир ишкер болуп кеткен мындай жакшы киши дейт да. Мына ушундайлардын бардыгын идеологияга каршы саясат жүргүзгөн адамдар ушулар. Эмне үчүн булардын ар бири чыгып айыпташ керек? Булар ак мээнет менен акча тапкан адал адамдардын, бешине тере менен акча тапкандардын каражатын тартып алган мындай арам тамактар катары сүрөттөш керек. Криминалды кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн, аларды кара ниет, өлкөнү аркага тартып аткан адамдар катары сүрөттөш керек. Тескерисинче өкмөттүн бакыйган өкүлдөрү чыгып, бул мындай криминал дегенге кошула албайм, ал жакшы эле киши дегендей маектерди бергени бул мындай өкмөттүн таптакыр буга кылмыш дүйнөсүнө карата күрөш жарыялабай отурганынын белгиси да. Кечээ Чолпон Жакупова ошол кайрылуусунда жазып атат да, мисалы мүлк дейт, мыйзамсыз камакка коюлган фактылар, анан кылмыш иштери боюнча күбө катары өтүп жаткан адамдардын чет өлкөгө чыгышына тыюу салган сыяктуу мындай чектөөлөр аябагандай күч алып кетип атат депчи. Анан кээде өткөндө да бир эки ишкер менен сүйлөшүп отурганда ушул сыяктуу фактыларды көп айтып атат да. Бул эми мыйзамдын кемчилиги болуп атабы? Биз муну жоюшубуз керекпи? Кандай ойлойсуз, Руслан мырза?
Эми бул өткөндө былтыр ишкерлердин арасында мындай сурамжылоо өтүп, сизде Кыргызстанда бизнес жүргүзгөнгө эмне тоскоол болот деген суроо берилди да. Анан 65% ошол эң биринчи ошо тоскоолдук катары коррупцияны айтышты. Экинчиси ошол 50%дан көбүрөөгү жеке менчиктин кол тийбестиги деп жоктугу да. Жоктугу. Эми бул бүгүнкү жанагы айтып болуп аткан окуялар, анан жанагы соттун, укук коргоо органдарынын жанагы булар менен каралар менен криминал менен чырмалышканы бул бир эле нерсени көрсөтөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттин алсыздыгы да. Мамлекет чын эле криминал менен күрөшүүдө коомдун эң негизги муктаждуу болгон адилеттүүлүктү камсыз кылууда мамлекет чын эле бүгүнкү күндө алсыз. Мамлекет мындай чын айтканда мамлекет ар бир мамлекеттик орган, ошол мамлекеттик орган мындай өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын коргогон, өзүнүн муктаждыктарына баягы жооп берген бир органдарга айланып калды да. Биз кээде мен ойлойм да, ушу биздин мамлекеттүүлүгүбүз ушу ак үйдүн эле тегерегинде о депчи. Анткени андан ары чын эле бүгүн мамлекет жарандардын кайсы проблемасын чечип атат? Чипчиндап келгендечи, кайсы эң чоң тышкы, ички, мисалы ошол эле чек ара маселеси, ошол эле сервис берүү, ошол эле коопсуздук маселеси, процесстер жүрүп атат, бирок чындап келгенде биз баягы эгер кээ бир нерселерди баягы сөз эркиндигине пайдаланып кээ бир нерселерди көтөрбөсөк, жабылып койдон эле калып атпайбы? Мисалы сиз Google'га киргиз, Google'га кирип туруп, орусча ОПГ предприниматель Кыргызстан деп жазыңыз. Айтып атпайбы ички иштер министрлиги андай бандитизм, багыш көтөргөн жок. Жазыңыз. Толгон токой маалымат каражаттарында ошол ишкерлерге карактоолор, өрттөө, баягы зордук зомбулуктун баары жөн эле тизмектеп чыгат. Бирок бул жерде дагы бир маселе жаралат да. Мисалы, ишкерлер өткөндө премьер-министр да айтып атпайбы, ишкерлер силер маселеңер чыкса криминалитет менен чечишпегиле, милицияга кайрылгыла депчи. Эмне үчүн анда алар ушул уюшкан кылмыштуу топ менен кайрылып маселелерин чечкенге аргасыз болуп атышат? Эми мунун өзү мындай күлкү да. Премьер-министр кабыл алып, силер караларга кайрылып атпсыңар кылмыш дүйнөсүнө, бизге кайрылгыла, биз деле жардам бере алабыз дегендей кылганы бул мындай алсыздыктын белгиси чынында. Анан бизде азыр президент, өкмөт, жогорку кеңеш биригип чоң бир коомдукка ачык проблеманы айтып чыгып, элди жардамга чакырбаса болбойт. Бизде күч органдары тилекке каршы азыр кой таштын тегерегинде, Солтон Сары жана ошого окшогон маселенин тегерегинде. Эми алар унутулат дагы шайлоого кирет жакында. Мына криминалдын эң чоң өзөгү ушул болуп атат. Шайлоонун алдында жанданышат. Албетте шайлоо. Мына күчтүү ушул бийликтер түзгөн партияларга, же болбосо Кыргызстанда ататылган олигархтар, акчасы көп кишилер, шайлоого чыгат деп аткан адамдар түзө турган партияларга иштебеген ишкерлерди булар коркутат. Мына ошон үчүн криминал бизде баалуу. Ошон үчүн алар менен балким чай ичип коюшат. Балким ошон үчүн депутаттар, анча-мынча министрлер алардын туулган күндөрүнө белек көтөрүп келинчегин жетелеп барган учурлар дагы жок эмес. Мына ошого жетип калган Кыргызстандачы. Анан мен ошону ушундай болуп атат, коңгуроо калып атат, ишкерлер айтып атат, бизде акча чыгып кетип атат, көңүл бурсак болбойт десек, анан тескерисинче мындай башкача жооптор менен бергени бул маселени дагы эле биздин жетекчилик терең түшүнө элек экенинен кабар берет деп ойлойм да мен. Уланталык, азыр Кайрат мырза сизге сөз берем. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, айтыңыз, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, Мен Кудайберген деген Боронбаев. Айтыңыз. Мен Дордойдо машинемди көз көрүнө эле видео камеранын астында эле уурдап кетишти. Ошо Жанар Акаев айтатырмын, жана сөзүңүз туура чыгып атат да. Көз көрүнө эле мына камеранын астында милициялар карашып жүрүшөт, мына 3 күндөн бери табылбай жатат да. Машинемди дейди. Машинемди уоң кылып кетишти. Көз көрүнө эле өзүмдү алдымда турган машинемди уурдап кетишти. Рахмат пикириңиз. Сизге кайрылып. Мен үйүмө уурулук кирди, үйүмө уурулар кирип, буюмдарымды таба албайтам деп кайрылгандар бар мына. Көбүңөр ишенбешиңер мүмкүн. Бизге кадимкидей кат жазып, мен үйүмө уурулар кирди, таба албайтам деп жазгандар да бар. Мына машина, мына бүт. Ошон үчүн жанагы камераларды коопсуз шаар бүт региондорго күчөтүп, анан дароо таба кала тургандай акыбал түзүшүбүз керек да.
Эң кызыгы эме болуп атпайбы жанагы жердечи, мисалы биз такыр эле биздин укук коргоо органдары иштекке чече албайт деп айталы десек, бирок жанагы өзүнө керектүү болгондо, зарылчылык болгондо дароо тез чечип, дароо чечим кабыл алып, анын баягы мындай үзгүлтүксүз аркасынан түшүп керектүү мындай жыйынтыкка барып атпайбы? Анан жарандар деле келе сол эмес да, мындай карап отурат да, анан калалат турбайбы, колунан келет турбайбы дейт дагы, анан эле байкуш баягы жаранга келгенде эле бул жагы иштебей калганда анан аябай чоң суроо да. Эми бул жанагы жаныбыз айткан нерселер, эгер бүгүнкү күндө мына массалык маалымат каражаттары толгондокой нерсени чыгарып атат, айтып атат, анда бул мындай чечилбей атса, анда мен суроом да өкмөткө, ошо ички иштер министрлигине жөнөкөй жаран же коомчулук эмне деп ойлонуш керек? Кайрат мырза, мисалы мен өткөндө бир маалыматтарды окудум, ушу ишкерлердин өкүлдөрү беришиптир. Мисалы соттук иштерде дейт да, канчалык биздики чын болуп турса дагы 90% мамлекет тарапка чечилет. Соттор ойдогудай чечимди кабыл алып беришпейт, ишеним аз деп бериптир да. Кошуласызбы бул ойго? Албетте, бизде расмий маалымат боюнча 87% жанагы салык төлөө талашында албетте мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеңип чыгат сотточу. Бул деген эсис эле аша чапкандык болот да, анткени дегенде бизнесмендин баары эле багы кандайдыр негизде мамлекеттин мындай эметкенде баарыбыз эле мындай туура эмес иш алып бараткандай сезебиз да, биз өзүбүздү мындай күнөөлүү айыпка жыгылгандай эле сезебиз да, алдын ала элечи. Андан тышкары мына биздин ассоциациянын мүчөлүгүнө кошула тургандар аз болуп атканын себеби бизге ишенбейт. Силер колуңардан эчтеке келбейт, даже өкмөт чече албай аткандан кийин биз андан көрөк биздин өзүбүздүн крышабыз бар. Карасыбы, күрөңүбү, сарысыбы, кызылыбы, ушундай крышалары бар да, булардын тааныш билиш. Анан ошондой Кыргызстанда мына орто чакан бизнес ошондой иш жүргүзүп калган. Анан мына 2 жыл мурун өзүңөр деле билесиңер, бир Осьминог деген кафе ачылган көлдө. Алар деле ошо алар жанагы биздин премьер-министр айткандай, аларга кайрылыптыр да, өкмөткө кайрылып, милицияга арыз жазса, өрттөнүп кеттиптир да. Бул ошо фактыны билесиз, эмне үчүн өрттөнүп кеткени ал өзү деле айтып атат, эми ал карыз болуп кредит алган экен, жубай экөө. Эми ал качып жүрөт. Тиги Америкага кетип, ошол жактан иштеп, анан кийин акчасын жөнөтүп, биякта кредитин жаап жүрөт да. Мына биздин жергиликтүү ишкердин абалы ушундай болуп атат да. Эгер сен мындай мажбурланып макул болбосоң, ошого ар бир айлык төлөмдөрдү төлөбөсөң, анда сен деген жаман нерсеге кабыласың да. Официалдуу расмий өкүлдөргө кайрылганың менен ал мындай көп чечилбей атпайбы маселечи. Ошо болуп атат да. Укук талабыбыз аябай. Үчүн алар мындай бири-бирине чырмалышып калган экен да. Айласыздын оокаты болуп аткан экен. Акыркы учурда Бишкекте болобу, аймактарда болобу, өрттөнгөн бизнестер аябай көбөйүп кетти. Баланчанын кафеси өрттөндү, дүкүнчө деген өрттөндү, контейнери өрттөндү. Эмне үчүн өрттөнөт? Антип эле бир убакта четинен өрттөлө берет. Бул дагы күмөн болуп турган жагдай. Анткени булар жанагы көмбөгөндөрүн мына өлтүрүүлөр дагы. Көрдүңөрбү? Мына менин угушумда жанагы нарында өлтүрүү акчасын алдырган адам бир 2-3 айдан бери криминалга налог төлөөдөн баш тартып аткан. Булар башкаларга үлгү кылып атат мына. Көрдүңөрбү? Силер дагы төлөбөсөңөр ушундай деп. Ош жакта мисалы айрым улуттук азчылыктарга болгон жанагы машина оңдогон эсто деп коет. Анысынан баштап кафесине чейин бөлүп алып райондорду. Бул жак мага карайт, бул жак сага карайт деп ошолордон ошол машина оңдогон бир байкуш 4 баласын, 5 баласын багып аткан жанагы биздин жарандардан дагы ушинтип алгандар бар мисалы. Керек болсо кафеси барлардан шагыраган топ балдар кирип бекер тамак ичип кеткен учурлар бар экен. Ушул уят да мисалычы. Ошону көрбөмүшкө салып, ошондой болуп атса дагы баары жакшы деп отурсак болбойт. Анан кече мен да бир талкууда болдум, МВДнын өкүлү айтат, тиги бизге арыз менен кайрылуулар жок деп. Бул дагы аябай чоң акылсыздык. Ким арыз менен кайрылат? Коркуп отурса өзүчү. Булар өздөрү таап барып иштеп табып жазалаш керек да. Анан булар азыр мына кечикпестен ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлүмүн деп өздөрүнүн жанагындай төш кагып жүргөндөрдү четинен түрмөгө отургуз керек буларды. 50-сүнбү, 100-дүү отургуз керек. Ал
Булар жанагы оппозициядан, саясатчылардан, жана саясий ишмерлерди коргоп жүргөн адамдарга караганда 100 эсе коркунучтуу булар. Бул жерде дагы бир азыр өлкөдө бир тенденция жаралып атат. Мындай, мисалы аймактарда мен көчө ушул бир адис менен ушул боюнча сүйлөшүп отурсам айтат, силер дейт, бул Бишкекте эле дейт, бул ОПГ катары кабыл алынат дейт. Аймактарда ал дүйнө тескерисинче жергиликтүүлөргө жардам берген, ошолордун авторитети катары кабыл алынат дейт. Жаштарда өзгөчө кумир. Ушуга умтулуш керек экен, ушундай болуш керек деген бир нерсе бар. Эми булар деле болор болбос тыйын менен мисалы каржылап коюшат да, туурабы? Мүмкүн ошого алынышы мүмкүн. Жок, ал жердеги муктаждык болгон мына жергиликтүү калкка жардам берип атпайбы? Жардам берип атат, антип атат, мынтип атат, анан калк деле карап, эми жок дегенде ушулар жардам берет деген бир эме менен баягы маселесин чечип атпайбы? Бул тенденцияга мындай көз жаздымда калтырып дей берсек, азыр ОПГ деле каралар деле бир күнү андай болгондон тажайт. Бир күнү булар легитимдүү болгусу келет. Легитимдүү болуп парламентке келет. Парламентке мына баары эле бир эмес, бул Кыргызстанда бир топ айтылып атат. Мына эгер 2020-да ушулардын кезеги келди, эми булар келет деп тиги ошондой бир тенденция болуп атат да. Эми бул тенденцияны мен ойлойм коомчулук ачык көрүп муну алдын албасак кандай болот? Экономиканы 50% деп атабыз. Өкмөттүн азыр бюджетти алып келет бизге. Өсүш жок. Бюджетти алып келди, тескерисинче көп тармактарда каржылоону азайткан. Анткени акча жок, салык жыйнай албай атат дейт. Эгерде ушундай жол менен кетсе, өкмөт анда салык жыйноону ошолорго бериш керек анда. Мына биз жыйнай албай атабыз, силер жакшы жыйнайт экенсиңер салыкты. Силер жыйнап бергиле. Ошол акыбалга барат анда мындай. Эгер ушундай кетсе. Бүгүн Кыргызстандагы ишкерлердин укугун ким коргойт деген соолго жооп издеп жатабыз. Азыр байланыштагы угармандарга кезек берели. Саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Угарман, айтыңыз. Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Рахмат, азыр жооп берсин. Рахмат. Биз мыйзамдарды чын эле карап чыктык, мындай жетиштүү негизи. Бирок ошентсе дагы жана азыр Арменияда аябай талкуу болуп атпайбы? Бирок мыйзамдар иштебей жатат. Же көзөмөлдүк начарбы? Эми бирок баары бир мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзам кабыл алганын жакшы жери эми бизде көп мыйзам болуп кетти элечи. Бирок ошентсе дагы жана мыйзам кабыл алып атканда ошол коомдук талкуу, парламенттеги талкуу болуп атканы өзү мындай көп адамдарга жетет да. Биз мисалы кечээ аңчылыкка тыюу салуу мыйзамыбыз өтпөй калбадыбы? Бирок баары бир бизге өтө көп адам чалып жазып атат да. Көп адамдарга мындай аң сезимде жетти. Ошондой кылыш керек. Арменияда азыр мына Пашинян келгенден бери алар да ошондой кылып атат. Мисалы алып кирет, сен мыйзамдагы уурусуңбу дейт. Эгерде уур эмесмин десе, алардын өздөрүнүн жанагы дүйнөсүндө ал мындай жокко чыгып, жанагы жазасын алат экен. Эгерде жок мыйзамда уур эмесмин десе, а мыйзамда уурумун десе, ал өтө узак мөөнөткө түрмөгө кесилет. Бул дагы жакшы. Россияда дагы, эми Орусияда дагы азыр ушул Мирлан Женчироев экөөбүз дагы ушу жакынкы ноябрь айында ушул кылмыш дүйнөсүнө мындай күрөшө турган бир мыйзам долбоорун сунуштады. Ишенесизби ал колдоо табарына? Колдоо табарына ишенебиз, анткени депутаттар чынын айтканда мындай кечээ мисалы мен парламентте билдирүү кылбадымбы? Ишкер депутаттар мындай абдан ыраазы болушту да. Сен туура айтып атасың, чын эле ушул маселе бар. Таамай айттың деп мындай. Бирок алар коркушат кээсе, өздөрү айткандан да тартынышат. Алар анткени алар деле айткысы келет, бирок өздөрүнө бизнес бар да. Маселе жаралып калышы мүмкүн да. Бул жерде көп угармандар азыр макул угармандыкын угайынчы. Саламатсызбы? Угатабыз, сизди айтыңыз сурооңузду. Кулак сизде?
Түшүнүктүү. Сизге жолукса болобу деп атат, Болот, албетте, бизге дайыма жолуксаңыз болот. Интернеттен жазсаңыз болот, болбосо 50%га арзандайт бул ноябрь айында коопсуздук. Мен сунуш айтат элем да, албетте ыкчам иш-чараларды кабыл алышыбыз керек. Азыр жанагы өтө өчүрүүчүдөй болуп атпайбызбы, ошондой да абалда. Бирок жалпы караганда бизде атаандаштыкка бирдей мамиле түзүш керек да, бизде көмүскө болуп атпайбы баары. Анан мен 1 жылдан бери эле айтып келип атам, теледен деле, радиодон деле айтып жүрөм. Бизде ошону көмүскө экономиканы кыскартыш үчүн фискалдык реформа жасашыбыз керек да. Мына азыр мүмкүнчүлүктөн колдонуп айтат элем, бизде кошумча нарк салыгын баарына бирдей кылыш керек да. Ошондо анан капитал кирет, ошондо атаандаштык болот, ошондо анан расмий экономика болгондо анан жанагындай расмий түрдө кайрылуулар болот. Мен мисалы үчүн өзүм көмүскөдө жүрсөм, салыктуу болгон ачыкка чыга баштайт. Ачыкка чыкпасам, мен деген проблемалар болсо, мен ачыкка расмий бийликке кайрыла албайм. Анткени эртең мен артыман казып чыкса, мен өзүм деле баягы кирекен чыгып калат да ачыккачы. Ошон үчүн жок дегенде жана 12% көп деле эмес. Бул кошумча нарк салыгын баарына бирдей киргизиш керек да. 8 миллион деп жанагы каттоо 8 миллион деп жүрбөйбү? Ошону түшүрүш керек 200 миңге чейин, сомго чейин. 1 жылда оборотуң болсо, пожалуйста, төлөп эле кой. Бирок баарын төлөткөндөй кылсак, ошондо ачыкка чыгат дагы, бизнес дагы, багы казына дагы толот эле да. Анткени дегенде бул быйыл 18-жылга карата кошумча нарк салыгы эң чогулган салык экен, 79 миллиард сом чогулуп келиптир. Бирок буну ийриле гана компаниялар төлөйт. Чакан орто компаниялар төлөйт. Анткени дегенде 8 миллион сомдун астына качат да баарычы. Ошондо качканда дагы бир компаниялар майдалатып патент менен иштеп жүрүшпөйбү? Ошо патент системаны өткөл замандын доорундагы нерселерди кескин болбосо дагы бара-бара азайтып жок кылышыбыз керек. Качан гана биз ушундай майдаланып эле кичинекей нерселер менен жашап жүрө беребиз да. Ошо маселе болуп атат да. Анан ири компаниялар түзүлгөндө, албетте ачык расмий иштей баштаганда, мондай майда ишкерлер дагы ошолорго балким багы жумушчу болуп иштеп киргенден кийин деле багы формалдуу экономика түзүлөт да. Анан кийин жанагындай каракчылар деле чоң ири компанияларга тийише албай калат. Анткени дегенде ири компаниянын бул системасы зор, алар деген Кубаттуу болуп калат. Кубаттуу болуп калат да. Анан ошондо бир жакшы баланс, анан акыйкаттык дагы пайда түзүлмөк. Анан жанагы пенсияга чыгып кетип аткан ички ишчилер, кызматкерлер дагы жетиштүү акча алмак, маанай алмак. Биздин жанагы криминалдык милицияда иштеген балдар жакшыраак айлык алмак. Анткени дегенде 10 эсе көбөймөк да жанагы салык чогултуучу. Анан биз ушундай бир 90-жылдан бери жанагы фискал системасы иштеп атса, анан кийин ошо 90-жылдагы абал келе берет экен да, кайталанып элечи. Ошон үчүн мен ушуну дагы бир айтат элем, системдүү жол, комплекстүү жол менен чечүүбүз керек да, ушундан башташыбыз керек. Багы механизмдер, экономикалык механизмдер менен. Бул жерде ушул буга мен толук кошулам. Көмүскө экономиканын жана көлөмүнүн аябагандай чоңдугунан анан баягы негизи бизде бай болуу, андай байлыгын ачыкка чыгаруу маданияты да жок да. Анткени сен байлыгын ачыкка чыгарган күндө сен болду. Сен баягы мишеньсиң да. Мындай өзүңдү мындай ошо кара тизимге кирип каласың да. Муну да болгондо дагы сен жана Кайрат мырза айткандай, мунун баарын сен жашыруун түрдө баягы жарым-жартылай ачык айкын кылып, анан көп нерсе көмүскөдө болуп калып атпайбы? Анан кээде баягы бул ишкер эмес деген дагы талкуу болуп кетип атпайбы? А эгер мисалы бүгүн жанагыдай Кайрат мырза айткандай банк аркылуу баарын жүргүзгөндө, жанагыдай бүт баарын эрежесине ылайык ачык айкын жасаганда, анда жанагындай илинчекке илинүү маселеси дагы көп болмок эмес да. Бул мындай ушул көмүскөнүн көп болгон, чоң көлөмүнүн чоң болгону ушундай нерселерге дагы мындай жакшы бир шарт түзүп берип атат да. Тилекке каршы ушунда. Ошон үчүн биз бүгүн баягы бай болгондо, байлыгың бар дегенде, анда ачыкка чыгарганды маданиятын киргизишибиз керек, ошондой шартты түзүшүбүз керек да. Негизи азыр мына өкмөт башчы системдүү өзгөртүү кылган нерсе, мына бизде азыр кандай болду? Жанагы президенттик коррупцияга каршы күрөш саясатын колдойм деп туруп, прокуратура, ГКМБ, Финполиция ушул үчөө бири-бири менен атаандашып атат.
Мен президенттин көзүнө жакшы көрүнүп калайын, мен монча акча төктүрдүм, жанагы атайын эсепке деп ошонун алкагында атаандаштык. Алар ишкерлерге акыркы учурда жалына баштады. Эми биз сени түшүнөбүз, тийишпейбиз, бирок баягы шотко акча төлөп койчу, сүйлөшүү жолу менен эле кылалы, монча миллион төгүп койчу, мына биздин эсебибизге болсун депчи. Булар ошол туура эмес атаандаштык. Эми өкмөт ошол атаандаштыкты ошол фискалдаштырууга буруш керек. Силер араңарда ачык айкындуулукка, электрондук, фискалдык, жанагы ишкерлерди колдоо, каракчыларды таап жазалоо сыяктуу ошол жагынан атаандаштырып койгондо, булар ошондо бири менен накты атаандашат эле. Ансыз азыр башкача атаандашы болуп атат. Бул жерде дагы бир нерсе, баягы ишкер баары бир баягы каракчы болобу, бул укук коргоонун баары бир мындай дайыма эмеде тобокелчилиги аябай жогору да. Себеби дегенде мисалы ишкерлер бир укукту бузса деле аны алып барып бүгүнкү күндө камап коюп атат. Баары бир жанагы карабардын эмесине түшүп калып атат да. Ошон үчүн бул жанагы декриминализация кылыш керек ишкерлердин эмеси, экономикалык кылмыштарга каршы муну декриминализация кылыш керек. Баягы ишкер ал жака бир кирбеш үчүн, ошол жака кирбеш үчүн, түрмөгө кирбеш үчүн баарына даяр да. Ал кирип чыккандан кийин бизнесин тартып ийет анткени, репутациясы өлөт. Ошон үчүн ишкерлерге бул баягы эгер баары адашат да, кылмыш балким укук бузат, ошондо дароо эле алып барып туруп камап коюп туруп, мен сен камап ушул жерде жатып тур, анан ойлоном эмес. Ошону көп жылдан бери өзгөртүш керек. Азыр угармандар күтүп жатат, саламатсызбы? Кийинки угарманды кошуп коюңуз, саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз сурооңузду. Айтыңыз. Саламатчылык айтыңыз. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Экинчи угарманды кошуп койсоңуз, саламатсызбы? Угуп атабыз, сизди, айтыңыз сурооңузду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аябай бүгүнкү маанилүү отуруш болуп атыптыр, ушундай чогулуш. Өзүбүздүн сунушубузду, анан пикирлерибизди айтайлы деп. Катуураак айтыңыз, Мындай, биз өзү ишкербиз. Кыргызстандын жараны, кыргызбыз, улутубуз кыргыз, элибиз, жерибиз үчүн күйгөн бир инсан элек, бирок тилекке каршы ушундай бир чечимдерге келдик акыркы күндөрү. Күн сайын болуп аткан программаларда сиздин ушул айланма передачасынан дагы күн сайын угуп атып, ушундай бир жүрөктө ушундай бир нерсе калып калды, ушундай бир эч бир укук корголбогон, ушундай бир келечеги жок өлкөдөй туюлуп, биз ушул акыркы 1 айдан 2 айдын ичинде ушул толук чечим чыгарып, үй бүлөбүз менен ушул башка өлкөгө бир көчүп кетүүнү, толук жакта өмүрдү өткөрүүнү туура көрүп бир чечим кабыл алып, ошонун үстүндө аракеттенип жатабыз. Гана элчиликтерге барып көрсөк, ошо элчиликтерде дагы Кыргызстандан кетүүнү самаган ушунчалык жаштар көп экен, аябайчы. Мен сүйлөшүп, элчиликтер атайын барып мындай экспертиза жүргүзүп көрдүм да. Барсаң ошол Кыргызстандан кетүүнү каалагандар ушунчалык бир ушундай укугу түшүнүктүү болду. Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Биз мындай талкуулар менен жарандарды Кыргызстандан кетүүгө же ишкерликти токтотууга үндөбөйбүз. Кыргызстанда биз эми өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу бир аз акыбалыбыз начарыраак болушу мүмкүн, бирок биз жаныбыздагы кошуна колоңго башка жакка караганда бизде анча-мынча эркиндик, анча-мынча либералдуу мыйзамдар көп жактарынан жакшы жактары дагы бар. Ошондуктан Кыргызстанга эле иштөөгө, ушул жака акча салууга эгер кандайдыр маселе болсо, эл коргойт, жарандар, биз турабыз, ишкерлердин өзүнүн союзу бар, мисалы. Мына ЖИА биригип алып, ишкерлер бири-бирин коргоп, булар мындай андай эмеге жол бербейт. Мисалы, андай уюмдар бар, кошулуп иштеш керек.
Алар абдан кубаттуу уюм болуп калышты го, ооба, мисалы ошо ишкерлер негизи ушундай болуш керек да, бир уюмга биригип, ошол жакта мүчө болгондон кийин ага кылмыш дүйнөсү дагы, органдар дагы бүт жагынан жанагы укуктук ар кандай кеп кеңеш болуп, мындай көп жагынан багыты, жолу, канаты жайылат да, мисалы. Ошондой уюмдарга мүчө болуп иштей бериш керек. Анан таптакыр кетип көчүп кетүүгө биз эч качан үндөбөйбүз. Биз эми бир эле Кыргызстаныбыз бар, ушул жакта гана бактылуу болуп жашай алабыз да. Анан жана Турат байке суроо берди, азыр деле ошондой. Жанагы мамлекеттик кызматкер, саясатчыларды өзүнчө бөлүп карайт. Жадактачы. Биз эми көп саясатчылар камалып барып эле жүрбөйбүзбү? Мындай аларга достук жок. Кыскараак айтсаңыз, суроолор бош болуп атат, Мен өзүм мисалымды айтып кетейин. 3 жылдан 9 жыл жашадым Европада, Чехия, Германияда. Бирок баары деле ушу Кыргызстаныма келем да. Келгенине мына 1 жылдан көп болуп кетти. Кыргызстанда келе азыр эмгектенип атам. Ошо байкеге айтып кетет элем. Эми чечимиңер өзүңөрдө, бирок мен мисалы үчүн биякта өзүмдү гана мындай энергия алып, биякта гана өзүмдү бактылуу сезе алам да. Мекениңиз да бул жагы. Анткени дегенде мен биякта керек экенимди сезем да. Анан жогоруда айткандай, албетте биякта биригишип алып, адам менен адам баарлашканда адам болот экен. Ошон үчүн жакшы адал иш жүргүзүп, адал кишилер менен сөз кылсак жакшы болот да. Жакшы киши менен иштесең, жашасаң, мамиле түзсөң бешикке алып барат да. Жаман киши менен барсаң көргө алып барат дегендей. Бүгүн эми албетте бул программаны баягы аябай эле негативдүү болуп кетти сыяктанып атат, бирок жакшы жактарыбыз деле бар. Аны өзүнчө шашпай сүйлөп айтып берсек болот. Мен ошо жаштар албетте кетип аткандар көп, бирок мен өзүм сабак берем университеттечи. Аларга дагы дух берип, Кыргызстанда мындай жашасаңар болот деген жолдорду айтып берем, дайыма айтып берем да. Туура. Бул жерде келген суроолор бар, мен окуп коеюн. Ыргал Кадыралиева дейт, бул менимче сиздин мурунку кесиптешиңиз экен. Каралар дешет, бирок алар кайдан жара алып жатат? Жумушсуз жарандарбы же космостон түшкөнбү? Жалпылабай тагайткыла, эптеп эле популисттик кылбай, парламентте олтуруп салыгын жашырып, салык декларациясын толтуруудан качыш үчүн жашап жаткан, анан башка өз маселесин лоббировать эткен мыйзамга каршы адамдар көп деп жазыптыр. Жооп берип коесузбу? Эми Ыргал Кадыралиева мурда депутат болгон, балким ичинен билеттир. Чын эле лобби, ар кандай маселелер болушу мүмкүн. Эжекенин ишине ийгилик, ден соолугу чың болсун. Кийинки угарман Карла законду бурмалап, сот аткаруучулар менчигибизде рейдерди кылып тартып алып жатса, эмнени айтасыңар? Кылмыш ишин козгоп, кайра жаап атып атат. Сот аткаруучулар компенсация жабырланган адамды кайра күнөөкөр кылып, штраф төлөтүп атышат дейт. Мен өзүм ишкермин деп жазыптыр да. Демек, бул сот системасына ишеним жок деген пикирди айтып атат. Бул жерде жанагы мекендешке дагы кайрыла кетейинчи. Урматтуу мекендештер, мындай, ооба, бул көйгөй бардык эле өлкөлөрдө бул анча-мынча бар, бирок бул баягы чаа кетип калуунун же чаа качуунун бир эмеси эмес. Биз бул жерде көйгөйдү биригип ишкерлер, мисалы бүгүнкү күндө аябай кызыктуу бир статистика бар. Ишкерлердин 17% бизнес ассоциацияларга бириккен экен да. 17%. Калганы ар ким өзүнүн арбайын солуп жүрөт да, оокат көтөрө берет. Бирок биз бүгүн өзүбүздүн өлкөбүздө балдарыбыздын келечеги үчүн биригип, мыйзамдуу түрдө күрөшпөсөк, биз үчүн эч ким даяр эчтеке алып келип бербейт. Жана сиз кетип аткан мүмкүн өлкөлөр деле ошондон өткөн. Алар деле аларга эч ким эчтеке даяр кылып алып келип берген эмес. Келгиле чогуу мыйзамдуу түрдө биз деле күрөшүп, талкуулап өзгөртө алабыз. Ошого ишениш керек болуп атат да. Угаталы, сизде саламатсызбы? Айтыңыз сурооңузду, угарман. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен сиздерге суроо берем, могу Жанар Актаевка да суроо берем. Бизде мыйзам негизи закон эки түрдүү иштейт да, байлар үчүн өзүнчө иштейт, кедейлер үчүн өзүнчө, акчасы бар кишиге өзүнчө, мындай киши. Ушуга макулсузбу? Жанар, мен сенден сурай бердим эле. Рахмат. Туура, макул. Анткени эми чын эле ошого барып калат да. Сот болуу, прокуратура болуу, мыйзамды кызыкчылыкка жараша чоюп кое берет да, мисалычы. Актап ээ турган дагы бир өзүнүн бир беренеси бар. Анан соттон ээ турган дагы беренени таап коет, мындайчы. Ошого адвокаттар, күчтүү адвокаттардын муктаждыгы ошондон келип жаралып атат да. Анан бул жерде бир топ угармандар Жанар ишиңизге ийгилик каалайбыз деп айтышып келип, мындай суроону коюп атат да, ички иштер системасындагы коррупциялык аракеттер көп, алар ишкерлердин укугун коргой албайт дейт. Мүмкүн структурасын, түзүмдү караганда ошо министр Жунушалиевдин жоопкерчилигин да карап койсоңор дейт да. Парламентте караса болобу деп кайрылып атыптыр. Жооп берип коюңузчу. Менимче караш керек го, анткени мындай нормалдуу мамлекеттерде ушундай кылмыштар, чоң кылмыштар болуп,
ушундай бир окуялар, жагымсыз окуялар болгондо негизи отставкага кетиш керек. Бирок бизде жанагы эч нерсе болбогондой, байра-бай өкмөттүн мага берген жообун көрдүңүз да, МВДден берген жообун биз керек болсо өлтүргөн адамдарды таппадыкпы, мына көрдүңөр деп атат. Сиз уялып кеттиңизби? Алдын алыш керек. Булар алдын алыш керек. Ошондой кылмыштарды болтурбаш керек. Адам өлтүрүүдөн, каракчылыктан, бирөөнүн мүлкүн тартып алуудан адамдар, каракчылар коркуп жашап калыш керек. Алар көчүп кетиш керек, же болбосо түрмөгө камалыш керек. Мына ушундай саясатты эркти көрсөтүш керек буларчы. Анан элең салаң болуп, булар ошо кылмыш дүйнөсүнө катуу жооп бербей, ошону көтөрүп койгон депутатка каяш айтып отурушат 2 күндөн бери. Өкмөтү дагы, МВДсы дагы. Эгер мындай болсо, каралар көрүп сүйүнүп атат да. Буларга салам айтып айтам да, рахмат силерге деп. Ошондой болуш керек. Мына депутаттарды айтып атасыңар. Көбү бизнестен келди, башкадан келди деп. Депутаттар жыргаганынан парламентке келбей атат көпчүлүгү. Булар ошо бүт бизнесмендер парламентке келбей койсо, алардын бизнеси ошо каралардагы, кызылдардагы жүдөт ошо. Угат ал сизде саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Айтыңыз. Мен Жанар мырзага суроо берейин дедим эле, ошо мен суроомду жаңы эле азыр башка бирөө берди, баары берип коеюн. Мен дагы ошо ишкермин, ишканам бар. Бизге ошо жанагы караларды атпайсыңарбы? Андан сырткары эле бизге мамлекеттик каралар деле жетишет болчу. Мына станция келет, налогы келет, башкасы келет текшерип, ошондой каракчылар көп мисалы үчүн, алардан башка эле. Анан эми укук коргоочулар аралашып атат, криминалитетке деп атасыңар. Жанар мырза, бул жогорку кеңеш силердин колуңарда да, силердин элегиңерден өтөт, мисалы үчүн ушул укук коргоочунун башчылары. Эмне үчүн ушуларды эме талап кылбайсыңар, ушуларды иштен кеткенге талап кылбайсыңар, чакыртып алып, мисалы үчүн. Быйыл мушташ көп болду, өлүм көп болду, мынакей өлтүрүп кетип атат бизнесмендерди. Мына иштегенге келбей калат экен, чынын айтканда, коркуп кайсы күнү мени кармайт деп. Рахмат, жакшы ойду айтты. Туура, бизде ушундай маселе бар. Эми мен бир канча өкмөт түзүлдү, өтө көпчүлүгүнө каршы добуш бергем. Чынын айтканда, мына мөңгүлөрдүн талкаланышы чоң, бирок элдер унутуп калат экен өздөрү делечи. Канча жолу каршы добуш бересиң, эми бир чети биз ошого чыдашыбыз керек. Анан бир ката кетирсең, жанагындай эме болот да. Бирок биз ошого макулбуз, өзүбүз делечи. Анан бул эжеке айткандай, отставкага талап кылуу мындай мезгили келди чын элечи. Айрым министрлерди керек болсо ошо бүт чоң маселелер козголот, мына бюджет боюнча жакында келет. Ошондо бизде мындай көп маселелер козголот. Бирок жарандар, шайлоочулар, элдер ушундай эфирге келгенде депутаттарды, партия, фракция лидерлерин сөзсүз жоопкерчилигин улам сурап турушуңар керек. Сен качан каршы күрөштүң ошого? Эмне кылдың? Деп жанагындай алып отчет алыш керек. Мисалы, могул ушундай болуп атканда сен эмне деп айттың эле? Кандай добуш бердиң эле фракцияң менен чогуу? Деп туруп ошонтой мындай чоң маселелерди козгоп сураш керек. Сот, мына ички иштер министрлиги бүт ошол ураган. Мен эми азыр фракцияда да жокмун, комитеттин социалдык комитетте. Бирок органдарга биз чоң суроолорду коебуз, мына эжекелер айтып аткан. Кантип талап кылышыбыз керек, кандай рецепт бар? Кыскараак айтсак, 2-3 минут эле убакыт калыптыр, Кайрат мырза. Талап эми мындай жыйынтык эле айтып коеюнчу, Кыргыз Республикасы бул абдан парадоксалдуу өлкө болдук. Биздин эгемендүү болгонубузга 28 жыл болгонубуз менен 30 премьер-министр 30-чы иштеп атат да. Өкмөтүбүз тез алмашат, өкмөт түзүмү аябай ыдыранды. Туруктуу эмес, аябай ыдыранды да, ар кайсы бири-бирине башкарбайт. Мындай эле майда чүйдө да баарыбыз. Анан ошо жан дүйнөбүз бир, дилибиз бир, иштеген кыймыл аракетибиз башка болуп атат да. Ошону чакырып айтат элем, биз деген ошо мыйзамдарды эле чыгарып атканда, ошо биздин жан дилибизге жакын келеби же биздики эмеспи, же батыштан келген нерселерби деп ушуну бир кылдаттык менен иштесек жакшы болот эле да. Анан эми биз өлкөдө бир эле өлкөдө жашап аткандан кийин баарыбыз ошо жакшы акыйкаттык жакшы мамиле кылсак жакшы болмок. Бири-бирибизге аяр мамиле кылышыбыз керек да, ошону айтат элем. Рахмат. Жетекчиликте саясий эрк болуш керек. Буга акчанын кереги жок. Кытайдан карат алыштын же элчилерибиз башка өлкөлөрдөн акча сураштын кереги жок. Буга жөн эле ошо эрк керек, күрөшүш керек, арызданам деген толтура проблемалар бар, ачыкка чыгып атат. Ошол кылмыш дүйнөсүнөн коркпой, аларга жакшы шарт түзгөндүн ордуна аларга каршы чоң күрөш жарыялаш керек. Алардын ордун түрмөдөн көргөзүш керек. Мына ошондо
коркуп калат башкалардан. Бизде баягы эки өлкө бар да, кагаз жүзүндөгү бир Кыргыз Республикасы бар, анан чыныгы турмуштагы Кыргыз Республикасы бар да. Ошо кагаз жүзүнө баары сонун да, өнүгүп атабыз, отчеттор, ал андай эмес, андай дегенден алысмын деген толтура формулировка бар. А бирок чыныгы баарына биз аты менен атай баштаганда, анан мен ойлойм жагдай өзгөрөт да. Анткени мамлекет өзгөнүктүрбөй ошол ишкерлерге баягы шарт түзгөндө анан ошол ишкерлер өнүгүүнү алып келет да. Ошон үчүн биз баягы бирдеме десе эле чалкасынан кетпей, чынды болуп атат, ушуна кабыл алып ошол менен күрөшө башташыбыз керек да. Рахмат анда, ийгилик каалайбыз. Биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары көз карандысыз эксперт, экономист Руслан Акматбек, Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Чет өлкөлүк инвесторлор бирлигинин төрагасы Кайрат Итибаев болушту. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен.